Саламатсыздарбы, Нурез каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. COVID-19. Мындан кийин интернет жана уюлдук байланыштар бекер болот. Коронавируска кабылганын билген Медайым өз өмүрүнө кол салды. Дастан Жумабеков кайрадан чуу жаратты. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Коронавирустан улам реанимация бөлүмүнө которулган адамдардан пневмония оорусу байкалууда. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Белгилей кетсек, 5 февралдан бери 2940 адамдын анализи чыгып, 44 адамдан COVID-19 инфекциясы табылган. Мурда бир адам реанимацияда жатса, кечээ дагы 5 ушул бөлүмгө которулду. Коронавирус жуктуруп реанимацияга түшүп калган жарандардан пневмония, өпкө оорусу байкалууда. Алардын кээ бирлерине кычкылтек жетишпей кыйналгандыктан реанимацияга которуу зарылдыгы келип чыкты, деди Акматова. Бишкектин чок ортосуна жакын жерге карантиндик зона түзүлдү. Бул тууралуу Борбор калаанын коменданты Алмаз Орозалиев маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында зона 7 апрель Ахунбаев, Бакаев көчөлөрү жана Жаш гвардия, Жибек жолу, Салиева, Осмонкул көчөлөрү менен чектешет. Жөө адамдар менен унаалар үчүн чектөө киргизилет. Себеби аталган аймакта дезинфекция иштери аткарылууда. Ал жакта МАМ кызматкерлер, дарыгерлер, күч структурасындагы иштегендер, банк кызматкерлери жана шаарды азык-түлүк дары-дармек менен камсыздаган компаниялардын өкүлдөрү гана кире алат, деди ал. Белгилей кетсек, Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын саны 44кө жетти. Кыргызстанда коронавирустун жайылышы токтоду деп айтуу азырынча эрте. Бул тууралуу 26 мартта Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Адистин белгилешинче, чет жактан келип жаткандар азайды. Эпидемияга каршы иш-аракеттер көрүлүп жатат. Өзгөчө абал киргизилди. Ары бери каттоого тыюу салынды. Бирок ошентсе да бул инфекцияны жеңдик деп айтууга эрте. Акматова орну жайылтпоо ар бир адамдан көз каранды экенин, өзгөчө абалдын талаптарын аткаруу зарылдыгын белгиледи. Бул тууралуу Акматова журналисттердин Кыргызстанда коронавирус жуккандар бир нече күндөн бери анча көбөйбөгөнү, бул оору оздукталды дегенди түшүндүрөбү деген суроосуна жооп берип жатып айтты. 18-25 мартта Кыргызстанда бул илетке чалдыккандардын жалпы саны 44 киши болгон. Эң кичүүсү 1 толуу эле Кымыркай, улуусу 86-да. Бейтаптардын 6 реанимацияда жатат. 26 мартта оору жуккан жаңы учур катталган жок. 44 адамдын 20сы Ош облусунда, Жалал Абад облусунда 19, Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 1, Баткен облусунда 1 адам. Түндө Бишкекте коменданттык сааттын эрежелерин бузган 195 адам, анын ичинде 163 эркек, 14 аял жана 6 өспүрүмдөр кармалды. Бул тууралуу бүгүн 26 мартта Ички иштер министрлигинин орун басары Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев брифингде билдирди. Кечээ 25 мартта саат 20:00-дөн 7:00-гө чейин коменданттык саат киргизилген. Коменданттык саат жарыялагандыгына карабай коюлган талаптарга баш ийбей көчөдө жүргөн 195 адам кармалды. Алар Бишкек шаарындагы райондук ички иштер башкармалыгына алынып келинип, өздүктөрү аныкталып, протоколдор түзүлүп, териштирүү иштери жүргүзүлдү. Кармалган 195 адамдын арасында 18 чет элдик жарандар да бар, деп билдирди комендант. Коменданттык сааттын эрежелерин бузгандар Ленин району 56, анын ичинен 49 эркек, 7 аял, Свердлов району 60, анын ичинде 54 эркек, 6 аял, 2 өспүрүм, Октябрь району 37 адам, анын ичинде 36 эркек, 1 аял, 3 чет өлкөлүк жаран, 1 Май району 42 адам, анын ичинде 9 чет өлкөлүк жаран, 1 өспүрүм бар. Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси Самат Ибраев кызматтан кетип, анын ордуна Алмазбек Сабырбеков дайындалды. 2017 жылдан бери аппарат жетекчи болуп иштеп келген Ибраев 23 мартта өз арызы менен кызматтан кеткен. Анын ордуна төраганын буйругу менен аппарат башчы болуп Алмазбек Сабырбеков дайындалды. Сабырбеков 2019 жылдын март айына чейин спикер Дастан Жумабековдун кеңешчиси болуп эмгектенген. Ал коомчулукта талкуу жараткан спикердин одоно каталар кеткен катынан кийин кызматтан алынган. Анда Жумабековдун кол тамгасы коюлган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке багытталган кат жөнөкөй эрежелерди сактабай ката жазылган, соц тармактарда көпчүлүк эл тарабынан соккуга учураган. Бирок бул сабатсыздыгынын айынан элге шылдың болгондо Дастан Жумабековдун эбин Алмазбек Сабырбеков кандай тапканы белгисиз. Төрага бүгүн анча-мынча киши даай албай турган жогорку кеңештин аппарат башчылыгына өзүнүн да сабатсыз деп кызматынан алынган Ким Чотоюн дайындаптыр деген кептер айтылып жатат. Же жогорку кеңеш тараарда таптакыр ашмалтайын чыгарып, жогорку кеңеш деген сөздү укканда карапайым калктын кускусу келгенде абалга жеткирейин деген төрага Дастан Жумабековдун тымызын ою барбы? Fact.kg
Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова Facebook соц тармагындагы өздүк баракчасына келечек муунду өз ата-энелери эркелетип, жашоого болгон аракетин жоготуп, өзүмчүл кылып өстүрүп жатышат деп билдирүү калтырган. Урматтууларым, балдарыңарды төрөлгөндөн эле майып кылып тарбиялап атасыңар десем таарынасыңар. Карап көрсөңөр жан дүйнөлөрү майып, ага өзүңөр күнөөлүүсүңөр. Эч ким эмес, мамлекет, депутат, министр, аким, айыл өкмөт, мугалим да эмес. Өзүңөр энесинин курсагына жатса тизилеп курсагын өбөсүңөр. Мурдан аккан маңкасын арчыйсыңар, төбөңөргө көтөрөсүңөр, оозун ача электе эле баарына даярсыңар. Жейм деген жедирип, барам деген жагына бар кызып, алам дегенин алып берип мектепке машина менен ташыйсыңар, эркелетесиңер. Классташтары менен уруша кетсе, төпөштөшүшсө, ажылдап, аңкылдап келип эркек уулуна болушкан эне аталарды көрүп кейийсиң. Балаң ошентип майып себеби силерде. Балага сураганын бербей, бала силер сураганды, силер айтканды аткарыш керек. Керек болсо төпөштөп тур. Эркек экенин айт, намыстанат, болушпа, ыйласа кайраттуу болгонго үндө. Эркек жалгыз өзү гана үчүн эмес, бүтүндөй мамлекет үчүн керек учурда башын канжыгага байлаш керек экен, мээсине миллион жолу кой. Эркек ушакчы, ыйлак, баканооз, сабырсыз, саткын жана башка касиеттер үчүн өлүп калганы миң эрте артык экени жүрөгүнө жеткир. Айлыгың өп чап болсо да башкаларга таандашып, паркка жетелеп, кафелетип, деге койчу төрөлгөндөн жомок жашоону тартуулагыңар келет. Ал үчүн баарына даярсыңар. Ошол үчүн жан дүйнөсү майып, эгоист, өзүмчүл, чыгымчыл жана тийбес ыйлак, жөндөмсүз балдарды мууну каптап келатат. Бала чагымды көп эстейм, жыгылсак токмук жесек да үйгө ыйлап келчү эмеспиз. Ата-энебизге арыздангандан көрө өлүп калалы дейт элек. Бир жерибиз жарылып канап калса, шилекейлеп топурак сүйкөп же бака жалбырак басып ойноп кетчүбүз. Азыр баласынын колуна тикенек кирсе, ооруканада медсестраларды жакалаган жаш ата-энелер көп. Класста балдар мушташып, мектеп терезесине айнеги сынса да эчкимди сатчу эмес. Билем, далай жолу чеческиге кирип, далай насаат огуп, далай чындыкты талап кылышчу. Аманбековна мугалим эле да. Билбейм, көргөн жокмун деп классташтардын кылмышын жашырып, тескерисинче тыйын чогултуп, ынтымакка айнек салып койчубуз. Эркек сиңей деп классташ балдардын бүт сырларын айтышчу. Азыр балдар ооруканаларына барсаң, ооруган балдар көп, аллергия жана башка. Же жаш эне аталардын үйүнө барсаң, түркүн сироптордон баш айланат. Эмнеге? Көзгө көрүнгөнүн жей берген, алам дей берген. Эт жеп, шорпо ичип, артынан булактын суусун ичип, банан, мандарин, апельсин, грейпфрут, ананас жана башкаларды билбей, көрбөй эле эртеден кечке баш көтөрбөй үй жумушун жасап чоңойдук. Ата-энебиз жаса, кыл, тиги бу деп көзөмөлдөбөй эле мамлекеттин жумушунда. Тазикте тал чыбыктар сууга салынып турчу. Бир нерсе ойдогудай болбосо, далай жолу тал чыбык бутуңарга оролорун эстедиңерби? Эстесеңер улант кылам. Балдардын жан дүйнөсү майып кылбай чоңойтуу үчүн эмне кыла алабыз? Эгоист, өзүмчүл, бала өз башыңа гана муш, ал кайрымсыз болот, өзүн гана ойлойт, бакпайт, карабай кетет, деди депутат. 2020-жылдын 23-мартында Өзбекстан өкмөтүнүн буйругу менен коронавирус инфекциясын жайылтпоого кошумча чара тууралуу интернет жана уюлдук байланыштар бекер болуп, карыз болгон болсо да 2 айдын ичинде өчүрүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу Телеспутник сайты жазып чыкты. Белгилей кетсек, Өзбекстанда уюлдук байланыш операторлоруна Билайн, Южел, Перфектум, Узмобайл, Йомси кирет. Ал эми интернет-провайдерге Комнет, Ево, Саркор Телеком, Турон Телеком, Уз онлайн жана башкалар кирет. Эске сала кетсек, буга чейин НТВ+, Окко, Газпром Медиа жана башкалар байланышы бекер интернет тарта баштаганын жарыялаган. Булак nazarnews.kg. Москвада тажи вирус илдетин жуктуруп алгандардын саны бир сутка ичинде 182ге жетти. Бул тууралуу бүгүн 26-мартта орусиялык басылмалар жазып чыкты. Маалыматка караганда, азыркы тапта Москвада жалпы вирус жуктуруп алгандардын саны 840 адамды түзөт. Андан 9 адам толугу менен айыгып чыкты. Ал эми 2 адам каза болгон. Дүйнө жүзү боюнча 472 миңден ашык адам вирусту жуктуруп алган. Алардын 21.300 адамы көз жумса, 114 миң адам оорудан сакайган. Италиянын Монца шаарчасынын тургуну коронавирус менен ооруган аныкталган соң өз өмүрүнө кол салган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. 34 жаштагы Даниэля Треци Монца шаарчасындагы ооруканалардын биринде медайым болуп иштеп келген. Анда акыркы кезде коронавирустун белгилери байкалып жаткандыктан 10-марттан тартып карантинге алынган. Ал тапшырган тесттин коронавирус оорусу аныкталганда башкаларга да жугузуп алышы мүмкүн деген коркунуч күчтүүлүк кылып өз өмүрүн кыйган. Даниэлянын кесиптештери ал вирус жуктургандан бери коронавирусту башкаларга дагы жайылтып алдым окшойт деп катуу стресске түшүп жүргөнүн айтышкан.